Пайғамбарлар баяны. Hazreti Yusuf пайғамбар, аға Аллах Тааланың саламы олсын. Арнамыздың ұстаты Hazreti Yusuf алейхиссалам Исраил ұлдарынан, башқаша айтқанда Hazreti Жақып алейхиссаламдың ұрпақтарынан жөнөтілген ең алғашқы пайғамбар. Уылдардың ұлысы. Hazreti Yusuf алейхиссалам Hazreti Жақып пайғамбардың уылы. Енесінің аты Рахил. Кичинекей кезинде эле энесинен ажырап калган. Ошондуктан Hazreti Yusuf менен иниси Буниаминди аталары Hazreti Жақып алейхиссалам өзгөчө сүйүп жакшы көргөн. Аталык камкордугун башка балдарына караганда көбүрөөк көрсөткөн. Себеби алар эне мээримин көрбөй жетим өсүшкөн. Апасынын өлүмүнөн кийин тайэжесинин колунда жашап жүрүп, тайэжеси дүйнөдөн кайткандан кийин кайра атасынын колуна келишет. Hazreti Жақыптын уулдарынын ичинен эң сулуусу, ең келишимдүүсү Hazreti Yusuf болгон. Ата теги жагынан да ары нарыктуу, ары таза уруудан эле. Пайгамбарлык, сулуулук, өкүмдарлык, кыйын кезеңдерде сабыр кылуу жана асыл адамгерчилик сыяктуу өзгөчө артыкчылыктарга ээ болгон. Булар Алла Таала ага тартуулаган улуу сыйлыктар эле. Ошондой эле анын дуасы да дуалардын эң жакшысы болчу. О жараткан эгем, мени мусулман кылып жанымды алгын жана мени салих пенделердин арасына кошкун деп жалбарып дуа кылчу. Жусуптун касиеттүү түшү. Hazreti Yusuf алейхиссалам 7 жашка келгенде кереметтүү түш көрөт. Бир күнү Hazreti Yusuf атасына кайрылып: "О атаке, мен түшүмдө 11 жылдыз менен күндү жана айды көрдүм. Бардыгы мага сажда кылып жатышкан экен" дейт. Бул түштөгү 11 жылдыз бир тууган агалары. Күн болсо атасы Жақып алейхиссалам, ай болсо маркум энесинин ордун баскан Лая тайэжеси эле. Арине түштөр күнүмдүк турмуштагы кадыресе көрүнүштөр, шайтандын азгырыгындагы кишинин санаага салган жаман түштөр жана акыйкат түштөр болуп үчкө бөлүнөт эмеспи? Акыйкатта салих ыймандуу жана таква инсан жагымдуу түш көрөт, же болбосо көргөн түшү ага өңүндө көрсөтүлөт. Ал эми Hazreti Жақып алейхиссалам: "Уулум, түшүңдү бир туугандарыңа айта көрбө. Алар сага айла амал жасап, кыянаттык, кыйдылык, жамандык, ичи таардык, көрө албастык кылып коюшат. Чындыгында шайтан адам баласына анык душман. Ошентип, Алла адамдардын ичинен сени пайгамбарлыкка тандап алып, түштөрдү жоруганды үйрөтөт. Ата бабаларың Ибрахим, Исхактарга жакшылыктарды толук кылып бергендей, сага жана Жақыптын урпактарына да толук кылып берет. Акыйкатта эген билүүчү даанышман" дейт. Чындыгында эле Hazreti Yusuf менен анын туугандарынын баянында Алланын чындыгын издеп, илимге суусап, билимге кызыккандар үчүн жакшы үлгүлөр бар. Кызганыч. Hazreti Жақып алейхиссалам пайгамбардын башка аялдарынан төрөлгөн Рабил, Шамун, Лави, Яхуда, Исахар, Забулун, Дан, Нафтала, Жад жана Ашир аттуу уулдары Hazreti Yusuf алейхиссалам менен анын иниси Буниаминди аталары абдан сүйгөндүктөн кызганып турушчу. Ал эми атасы Hazreti Жақып уулу Hazreti Yusufтун келечекте чоң дөөлөткө, пайгамбарлыкка ээ боло турганын сезген. Эми бул түштү бир туугандары укса, алардын кызганыштары ого бетер артып, көрө албастык менен жамандык кылып, зыян келтирерин билген Hazreti Yusuf түшүн эч кимге айтпайт. Hazreti Жақып дагы дээриндеги пайгамбарлык парасаты менен Hazreti Yusufтун маңдайындагы пайгамбарлык нурду көрөт. Бирок анын бир туугандарын бир жагынан нафсилери азгырып, бир жагынан шайтан колтукка суу бүркүп олтуруп, акыры Hazreti Yusufтан арылуунун жолу тууралуу жашыруун кеңешип, кара өздөй ишке чечим кылышат. Өзгөчө Яхуда, Рабил, Шамун мээримдүү атанын Hazreti Yusufка көргөзгөн өзгөчө ысык мамилесин түпкү сырын түшүнбөй, катуу кызганышат. Yusuf менен анын бир тууганы Буниамин бизге караганда атабызга көбүрөөк сүймөнчүк. Биз болсо көпчүлүкпүз. Чындыгында атабыз адашып жатат. Yusufту өлтүрөлү, же аны алыс жакка таштап салалы. Ошондо атабыздын мээрими жалгыз бизге калат. Андан соң тобо кылып салихтерден болуп алабыз" дешет. Тузак. Ошентип ичи тарыган бир туугандар өз ара сүйлөшүп жүрүп, Hazreti Yusuf алейхиссаламды атасынан ажыратабыз деген чечимге келет. Алардын арасынан бирөө: "Yusufту өлтүрбөгүлө. Эгер андан кутулгуңар келсе, аны бир кудукка салып жибергиле. Жолоочу кербендер алып кетсин" дейт. Баары бул ойду туура таап, Yusufту кудукка таштамай болушат.
Эртеси күнү мал кайтаруу үчүн Азирети Жусупту да ала кетишерин Азирети Жакып алейхиссаламга билдиришет. Бир туугандары Азирети Жусупка зыян келтиргиси келип турганын сезген Азирети Жакып: "Аны алып кетсеңер, мен кабатыр болом. Силер алаксып калганда карышкыр жеп кетет деп корком", дейт. Боорукер атанын түшү. Боорукер ата күн санап акыл эси артып келаткан сүйүктүү баласы үчүн дайыма тынчсызданып турчу. Ушундай күндөрдүн биринде ал түш көрөт. Түшүндө бийик тоонун башында турса, уулу Азирети Жусуф алейхиссалам чөлдө бараткан болот. Аңгыча кайдан жайдан жетип келген 10 карышкыр Азирети Жусуфка тап бере баштайт. Анан эле бир заматта уулу карышкырлардын арасында жок болуп кетет. Балдарына: "Аны карышкыр жеп кетеби деп коркуп турам", деп тынчсызданганы да ушундан болчу. Бирок жарыктык пайгамбар өзү байкабай туруп көрө албас уулдарынын Азирети Жусуфка жасай турган арам ойлоруна түрткү берип, алар айтып келе турган шылтоого кыйыр болсо да ишарат берип салганын сезбей калат. Болбосо уулдары ошол жашка келгени кишини карышкыр жеп коерун билчү эмес. Арийне пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бир сөзүндө "Баленин баары ооздон чыккан сөзгө байланыштуу" деп айткан эмеспи? Кудук балдары убадаларын бекемдеп: "Ата, Жусуп туурасында сиз бизге ишенбегендей эмне кылдык? Акыры биз аны жакшы көрөбүз го. Аны эртең бизге кошуп бер, тамактансын, ойноп көңүл ачып келсин. Албетте биз аны коргоп, сактап жүрөбүз", деп катуу уада беришет. Ошентип Азирети Жусуф алейхиссаламды талаага алып чыгышат. Азирети Жакып алейхиссалам да Азирети Жусуптун өтүнүчүн четке кагалбай, бир туугандары менен кошо жиберет. Атасынан алыстагандан кийин бир туугандар Азирети Жусуфка каршылык көрсөтө башташат. Анан аны алып барып кудукка таштоого ниет кылышкан кезде Аллах Таала ага: "Сен албетте мезгил жетип ага-инилериңе бир кылмыштары жөнүндө кабар бересиң. Алар ошондо сени Жусуп экениңди сезбей да калышат", деп аян берет. Бир аз убакыт өткөндөн кийин Азирети Жусуптун көйнөгүн чечип, буту колун байлап, кудукка таштап жиберет. Азирети Жусуп кудукка түшүп баратып: "Эй жок болбогон күбө, эй узак болбогон карип, эй жеңилбеген галип, мени бул балекеттен куткар, мага чыгуу жолун насип кыл", деп дуа кылат. Азирети Жусуп кудуктун ичинде жатып Алла Таалага зикир кылып, ага дуа кыла берет. Анын зикирин туйган периштелер айланасына топтолуп сооротушат. Азирети Жабрейил алейхиссалам да келип, ага достук жардамын көрсөтөт. Канга боелгон көйнөк. Азирети Жусуп алейхиссаламдын бир туугандары анын көйнөгүн жаңыдан союлган малдын канына боеп атасына алып барат. Ооба, алар күйгөндө аталарына ыйлап келип: "Атаке, биз жарышып ойноп жүргөндө Жусупту оокаттарыбыздын жанына калтырып кеткен элек. Келгенибизде аны карышкыр жеп кетиптир. Биз канчалык чындыкты сүйлөсөк да, сен бизге ишенбейсиң", дешет. Ошентип алар аны канга боелгон көйнөгүн алып келип атасына карматышат. Атасы: "Андай эмес. Силерге дилиңер бир жаман ишти көркөмдөгөн экен. Эми нукура сабыр керек. Айткандарыңарга эми Алладан гана жардам тилеш керек болот. Мен өзүмдүн кайгымды да, ыйымды да Аллага гана тапшырдым. Анткени мен Алладан келген аян кабарлар аркылуу силер билбеген нерсени билемин", дейт. Азирети Жусуптун канга боелгон көйнөгүн жүзүнө, көзүнө сүртөт. Көйнөктүн эч бир жери айрылбаганын көрүп: "Ал карышкырдын Жусуфуна болгон мээрими силердин мээримиңерден да көп экен. Ушуга чейин мындай мүнөзү жумшак карышкырды көргөн эмесмин. Баламды жептир, бирок сыртындагы көйнөгүн жыртпаптыр", деп какшыктай сүйлөп, сабырдуулук менен тагдырына ыраазы болуп олтуруп калат. Кербен. Азирети Жусуп алейхиссалам кудукка түшкөндөн бир аз убакыт өткөндөн кийин Мадияндан Египетке бараткан кербенчилер ошол өрөөнгө токтоп, суу алууга камынып калышат. Алар алгач бир чалгынчысын суу таап келүүгө жөнөтүшөт. Ал чакасын кудукка таштап, кайра тартканда суунун ордуна чакага асылып, Азирети Жусуп чыгат. Ошондо ал: "Сүйүнчү, сүйүнчү, бул балаго", деп жиберет. Аны кудуктан чыгарган соң сатыла турган буюмдардын арасына жашырып коюшат. Албетте Алла Таала алардын кылып жаткан бардык иштерин билип турган. Кербен Египетке жетип келген соң аны болор болбос баага сатып жиберишет. Себеби алар ага анчейин маани беришкен эмес эле. Аны сатып алган Кифти аттуу Мисир акими аялы Зулайкага: "Аны жакшылап жайгаштыр. Балким бизге бир пайдасы тийип калар. Же өзүбүзгө бала кылып аларбыз", дейт. Ошентип
Алланын амири менен адилеттүү өкүм жүргүзүүсү жана түштөрдүн кантип жорулушун үйрөнүүсү үчүн Азирети Жусуп Египетте жашап калат. Албетте, Алла өз өкүмүнө кудуреттүү, бирок пенделердин көбү муну биле беришпейт. Зулайка. Ошону менен Азирети Жусуп алейхиссалам Акимдин үйүндө жашап калат. Акимдин аялы Зулайка жаш, сулуу аял болчу. Азирети Жусуп дагы эрезеге жеткенде Алланын мээрими менен илимдүү, бой келбети келишкен жигит болуп чыга келет. Анткени менен Аким анча акылдуу жан эмес болчу. Азирети Жусуп болсо тескерисинче өтө акылдуу болгон. Жүзүндө жаркыраган пайгамбарлык нуру кимди болбосун таң калтырып, өзүнө тартчу. Мына ушундан улам Зулайка Азирети Жусупка ашык болуп калат. Ал Азирети Жусуптун көңүлүнө өзүнө буруу үчүн жасанып, түзөнүп, боенуп, сулууланганга аракеттенет. Бирок Азирети Жусуп Алла Тааланын жардамы менен ага эч көңүл бурбайт. Айласы кетип чыдамы түгөнгөн Зулайка күндөрдүн биринде өз нафсисин тыя албай, өз үйүндө Азирети Жусупту жолдон чыгармакчы болот. Алгач үйдүн бардык эшиктерин жаап, бекем бекитип алган соң, Азирети Жусуп алейхиссаламды карап, "Кана, келчи бери", дейт. Азирети Жусуп анын ниетин түшүнүп, "Кудай сактасын. Акыры күйөөңүз менин кожоюнум болот го. Ал мага көп жакшылык кылды. Чындыгында залымдар, зынакорлор, көңүлдөштөр кутулушпайт", дейт. Ырасында бул аял аны аябай эңсеп, аны менен чогуу болууну каалайт. Эгер эгесинин далилдерин, бурканын көрбөгөндө, Азирети Жусуп да аны кааламак. Азирети Жусуп жамандыкты, бузукулукту алыстатып, күнөө иштен алыс болуу үчүн Алла Таала ага ушундай ырайым кылган. Анткени ал ыхластуу момун пенделерден эле. Жараткан Алланын далилин көрөрү менен Азирети Жусуптун тула бою титиреп, жүрөгүн коркунуч каптайт. Ал ойлонуп олтурбай сыртты карай качып жөнөйт. Ашыктыктан көзгө эч нерсени илбес, кулагы укпас болуп, аны менен бир болууну гана самап калган Зулайка артынан кууйт. Ал жанынан зуур коюп өтүп бараткан жигитти көйнөгүнөн кармап калмак болот. Бирок Азирети Жусуп көйнөгү айрылганына карабай, жулунуп качып чыгат. Ооба, акыйкатта ушундай болот. Экөө эшикке карай чуркаганда, Зулайка анын көйнөгүн артын айырып салат. Ошол кезде экөөсү тең эшик алдында келип калган аялдын күйөөсү менен бетме-бет келип калышат. Жүрөгү оозуна тыгыла түшкөн аял күйөөсүнө "Сенин жубайыңа жамандык ойлогон кишинин жазасы сөзсүз абак же жан чыдагыс азап эмес беле?" деп чырылдап жиберет. Бул Зулайканын айласы кеткендеги жалаасы болчу. Ак жеринен айыпталып жаткан Азирети Жусуп болсо, "Жубайым өзү көңүлүмдү өзүнө тартмакчы болду" деп актанат. Ошондо аял жактан күбө катары Зулайканын ошол үйдө жүргөн наристе тууганы күбөлүккө өтүп, эгер Жусуптун көйнөгүн алды айрылса, анда аял чын, Жусуп калп айткан болот. Эгер Жусуптун көйнөгү артынан жыртылган болсо, анда аял жалган айткан болот да, жигит чынчылдардан болот, дейт. Ошондо кожоюн Азирети Жусуптун көйнөгүнүн арты айрылганын көрүп, аялына "Бул сенин амалың тура. Чынында эле силердин амалыңар абдан күчтүү. Жусуп, ушул болуп өткөн нерселерди эч кимге айтпагын. Ал эми сен амалдуу катын, күнөөңө тообо кыл. Сен анык күнөөкөр болуп калдың", дейт. Египеттик аялдар. Зулайканын Азирети Жусуп алейхиссаламга жасаган кылыгы көп өтпөй, Египеттин элине жана бардык сарай кызматкерлеринин аялдарына тарайт. Кожоюн канчалык тыйганына карабай, бул окуя эл арасында дуу кеп боло баштайт. Шаардагы аялдар Акимдин аялы өз кызматкерин жолдон чыгармакчы болгон экен. Жусупту сүйүп, өлгөнү калыптыр. Чынында эле биз аны бузулган деп билебиз, дешет. Мунун баарын угуп жүргөн Зулайка бир күнү Египеттик аялдарды үйүнө конокко чакырып, аялдарга жөлөнүп олтура турган жай даярдап, аялдарына түрдүү мөмө жемиштерди жайнатып, ар бирине бирден бычак карматат. Андан кийин Азирети Жусупту алардын алдына алып кирет. Ошондо баятан бейкапар олтурган аялдар Азирети Жусуптун сулуулугунан көздөрүн ала албай акылдарынан адашат. Ар кимиси оозуна келген сөздөр менен аны мактап жактайт. Ал тургай колундагы бычактары менен алдыларындагы мөмө жемишти эмес, өз колдорун кесе баштаганын да байкабай калышат. Алар чыдай албай, "Эй пакиза Алла, бул адам баласы эмес, накта периштенин өзү го", деп тамшанышат. Ошондо Зулайка аларга
Силер мага кине койгон жан мына ушул. Аны менен кошулуп ырахат алууну каалагам. Бирок ал абийирдүүлүгүнөн улам мени карабай койду. Эми ал буйругумду аткарбаса сөзсүз зынданга салат жана азап тартат, дейт. Конок болуп келген аялдар Азирети Жусупту тегеректеп алып, акемдин аялынын буйругуна каршы мамиле кылганың, мамиле жасаганың сага эч кандай пайда бербейт, деп Зулайканын арзуусуна баш ийишин сунушташат. Азирети Жусуп болсо: "О жараткан эгем, булар көздөгөн нерседен мага зынданда жакшыраак. Сен эгер мени булардын тузагынан сактап албасаң, аларга алаксып наадандардын бири болуп калам", деп дуа кылат. Онан Аллах Таала Азирети Жусуптун дуасын кабыл кылып, алардын айла малдарынан куткарат. Албетте, Аллах Таала шек күмөнсүз угуучу жана билүүчү эмеспи. Зулайканын күйөөсү Азирети Жусупту сураштырып олтуруп, анын күнөөсүз экенин түшүнөт да, кандайдыр бир жазанын ага туура келбей турганын көрөт. Бирок кашкайган далилдерге карабай, эл оозундагы айын кепти басуу үчүн аны белгилүү бир мезгилге чейин зынданга салып турууну туура көрүшөт. Зынданда. Мына ошентип Азирети Жусуп алейхиссалам зынданга салынат. Анын зынданда канча убакытка чейин болгондугу белгисиз. Зынданда оорулардан кабар алып, кечинде дайыма намаз окуп, жаратканды эстеп зикир чалат. Аны менен бирге зындандагы эки жигит түшкөн эле. Алардын бирөө: "Мен түшүмдө жүзүм сыгып, шарап жасап жатыптырмын", дейт. Биркиси болсо: "Мен төбөмө нан көтөрүп турган экем. Канаттуулар аны жеп жатыптыр. Сен бизге ушуну жооруп берчи. Чындыгында биз сени жакшылык кылуучулардан деп билебиз", дешет. Азирети Жусуп зындандагы досторуна насаат айтып: "Силерге мен көргөн түшүңөрдүн чечилишин тамак келгенге чейин айтып берем. Бул мага эгем үйрөткөндөрдүн бир бөлүгү. Чындыгында Аллага ишенбеген жана акырет күнүнө каршы чыккан бир элдин динин четке какканмын. Бабаларым Ибрахим, Исхак жана Жакыптын динине кирдим. Алла Таалага кандайдыр бир нерсени шерик кылып кошуу бизге жарашпаган жаман иш. Бул таухид дини Алланын бизге, инсандарга болгон ырайымы жана жакшылыгы. Бирок адамдардын көпчүлүгү буга шүгүрчүлүк кылышпайт. О зындандагы досторум, ар түркүн кудайчылар жакшыбы же кудуретине каршы турулгус болгон жалгыз болгону артыкчылыкпы? Алланы чанып силер табынган нерселер өзүңөр жана ата бабаңар ойлоп чыгарган эле нерселер болуп саналат. Аларды тастыктаган эч кандай далилди Алла Таала түшүргөн эмес. Өкүм жалгыз гана Аллага таандык. Ал өзүнүн башка нерсеге табынууга тыюу салган. Чыныгы дин деген мына ушул. Элдин көбү муну билишпейт. О абакташ досторум, эми түшүңөргө келе турган болсок, бирөөң мурдагыдай эле кожоюнуңа шарап ташыйсың. Экинчиң болсо дарга асылып, башыңды карга кургун чукуйт. Силер жорумун сураган бул иштердин акыры бүтүшү ушундай. Азирети Жусуп бул экөөнүн зындандан кутулуп чыга турганына кайрылып, кожоюнуңдун жанына барганда мени эстей жүр. Кожоюнуңа мен тууралуу маалымат берип кой деген накыл кебин айтат. Бирок шайтан ал адамга Азирети Жусуптун абалын унуттуруп койгондуктан Азирети Жусуп дагы көптөгөн жылдар бою зынданда жатып калат. Өкүмдардын түшү. Күндөрдүн биринде Мисир падышасы: "Мен түшүмдө 7 семиз уйду, 7 арык уй жеген жана 7 жашыл машак менен ошончолук башка куураган машактарды көрдүм. Эй аттуу баштуулар, түш жооруган балчы бакшылар, эгер түш жооруну билсеңер, менин түшүмдүн жорулушун айтып бергиле", дейт. Билермандар: "Бул тутумдашкан татаал түш. Биз мындай түштөрдүн кандай болуп жорулушун билбейбиз", дешет. Мына ошондо гана зындандагы эки кишинин аман калганы Азирети Жусуп алейхиссаламды эстеп: "Силер мени зынданга тез жөнөткүлө. Мен силерге анын кабарын берейин", дейт. Ага уруксат берилген соң зынданга кирип, Жусупка: "Эй чынчыл Жусуп, бизге 7 арык уй, 7 семиз уйду жегенин жана 7 жашыл машак менен бирге турган куураган 7 машак жөнүндөгү түштү жууруп берчи. Мен муну элге айтып барайын. Алар муну билип алышсын", дейт. Ошондо Азирети Жусуп алейхиссалам 7 жыл адаттагыдай эгинеккиле. Кийин ооруп алган түшүмүңөрдү кырманга басырып салбай, машагында калтырып, жей турганыңарды гана актап алгыла. Анан ошол мал түшүмдү 7 жылдан кийин 7 жыл каатчылык болот. Ошондо мурун сактаганыңардан аз-аздан жейсиңер.
Андан соң кыйынчылыктардан арылып, көнөктөп жааган жамгырлуу, түшүмдүү мөмө жемиштерден мол шарап даярдап ала турган жыл келет, дейт. Бул жер тирүүлөрдүн кабыры. Мындай даанышман сөздөрдү уккан падыша аны менин алдыма алып келгиле деп буйрук берет. Чабарман ага келгенде Азирети Жусуп алейхиссалам кожоюнуңдун жанына кайтып бар, өз колдорун кесип алган аялдын абалы эмне болгонун сурасың. Албетте, жараткан эгем алардын куулугун жакшы билет, дейт. Азирети Жусуп ушуну менен эми гана муздап бараткан Зулайканын өчөгүүсүн кайрадан тутандырып албайын деген таризде пайгамбарлык адеп менен анын ысымын купия кылып коет. Ошондо падыша ал аялдарды топтоп алып, Жусупту жолдон чыгармакчы болгон чагыңарда эмне болду эле деп сурайт. Аялдар: Кудай сактасын, биз андан бир жамандыкты сезген эмеспиз деп актанышат. Кожоюндун аялы гана: чындык эми өз ордун тапты. Мен аны жолдон чыгармакчы болгон элем. Шексиз ал чынчыл зат болгон деп мойнуна алат. Азирети Жусуп падышадан келген чабарманга: мен ырасындагы тымызын кыянаттык кылбаганымды падыша билсин үчүн жасатып жатам. Албетте Алла кыянатчылардын куулугун жакшылыкка багыттабайт деп айттырат. Ошону менен Азирети Жусуп өзүнүн күнөөсү жок экенин биротоло далилдеп, куру дооматтан кутулат. Ошентсе да нафсинин жана башкалардын тузагынан сактоону суранып, Алла Таалага жалбарып: албетте мен өз нафсимди актабаймын. Чындыгында жаратканым өзү ырайым кылбаса, нафси жамандыкка баштайт. Жараткан ар дайым кечиримдүү, мээримдүү деп дуа кылат. Ошентип, Азирети Жусуптун канча жыл күнөөсү зынданда жаткандыгы айкын болот. Египеттин өкүмдары ага кайрадан элчи жиберип: аны мага алып келгиле, мен аны өзүмө орун басар кылып дайындап, иштеримди тапшырам, дейт. Өкүмдардын чакыруусун кабыл алган Азирети Жусуп зындандан чыгат. Зындандан чыгып баратып эшигине: бул жер балекеттүү, муңзардуу үй, тирүүлөрдүн кабыры, душмандардын сүйүнүчү, достордун тажрыйба ала турган жери деп жазып коет. Сарайдан башталган жакшылык Азирети Жусуп алейхиссаламдын кылдат саясатын, акыл-эси жетиктигин жана таза ниетин байкаган Мисыр падышасы аны алдыма алып келгиле, өзүмө жакын кеңешчи кылып алайын. Азирети Жусуп сарайга барганда өкүмдар анын көңүлүн көтөрүп, жакшы сөздөр менен тосуп алат. Ал Азирети Жусуп менен сүйлөшкөн соң: сен бүгүндөн тартып биздин арабызда мартабалуу жана ишеничтүү адамдардансың, дейт. Өкүмдар көргөн түшү тууралуу кандай даярдыктарды көрүү керектигин да сурайт. Азирети Жусуп алейхиссалам түшүмдүү жылдары эгинди көбөгүп, данды сабагы, машактары менен кампаларга салуу керек. Ошондо эгиндер бузулбай сакталат. Саманы малжандыкка, даны эл үчүн азык болот. Элге да эгинден жетишинче гана пайдаланып, калганын сактап коюуга буйрук бериңиз. Бул даярдык биздин жана айланадагылардын муктаждыктарын камсыз кылат, дейт. Азирети Жусуптун кеңешин аябай жактырган өкүмдар: бул иштерди аткарууга мага ким жардам берет, дейт. Азирети Жусуп ага: мени өлкөнүн казына башчылыгына дайында, себеби мен аларды толугу менен сактай алам, дейт. Бул ишти алып кете ала турганын билгени үчүн жана ошол кездеги шартка карата калктын камы үчүн Азирети Жусуп бул жоопкерчиликти аркалап кетүүнү максат кылат. Ошентип Алла Таала Азирети Жусупту Мысыр жеринен өзү каалаган жайды мекен тутуп жашай турган даражага жеткирет. Албетте Алла Таала беришен жоомарттыгын өзү каалаган кишилерге жеткирет эмеспи? Алла Таала жакшылык кылгандардын мээнетин текке кетирбейт. Чындыгында ыйман келтирип таква болгондордун акыреттеги өзүрү мындан да жакшы. Кооздолгон такты. Египеттин өкүмдары Азирети Жусуп алейхиссаламды казына башчы кылып дайындап, заңгыраган тактысын, асыл таштар менен кооздолгон таажысын, жана байлыктын түрү катылган казыналардын ачкычтарын ага тапшырат. Ошентип бардык жоопкерчилик Азирети Жусупка өтөт. Мамлекеттин кайсы жери болбосун Азирети Жусуптун буйругуна баш ээ турган болот. Бул кезде мурунку казына башчы дүйнөдөн кайтып, аялы Зулайха хан сарайдан чыгып, же турмушун колго албай, же ыйманга келбей темселеп жүргөн болот. Азирети Жусуп аны таап өзүнө нике кыйдырат. Алар эки уулдуу, Рахмат аттуу бир кыздуу болушат. Азирети Жусуп жоопкерчиликти толук мойнуна алгандан кийин, алдыдагы каатчылык жылдардын келерин ойлоп, керектүү чараларды көрө баштайт. Заңгыраган дан сактоочу кампаларды жасатат.
бул кампалар үчүн чоң амбарларды курдуруп, дандарды ошол жерге топтошот. Инсандарга күчүнүн жетишинче жакшылык кылат. Арадан түшүмдүү 7 жыл өтүп, ага куйругулай эле кагыраган каатчылык кирип келет. Карапайым калк жакырчылыктын 1 жылында өздөрү камдаган тамак аштарын жеп бүтүрөт. Андан кийин Азирети Жусуптун эшигин кагып, азык түлүк ала башташат. Азирети Жусуп эч кимдин көңүлүн калтырбай, сурап келгендердин баарына бир төө көтөрө алгыдай дан берип турат. Ал бул жагдайда адилеттүүлүктөн эч качан айрылган эмес. Египеттин өкүмдары баш болгон көптөгөн инсандар анын адилеттүүлүгүнөн, жакшы мүнөзүнөн улам ыйман келтирип, Алла Таалага ишенишкен. Египеттен жана айланасындагы өлкөлөрдөн инсандар биринин артынан бири келип, Азирети Жусуптан дан алып кетип турушат. Бир туугандары. Атасы Азирети Жакып алейхиссалам менен бир туугандары жашаган Канан тараптыда жакырчылык басып, элдери жардам сурап келип башташат. Ушундан улам Азирети Жакып Азирети Жусуптун кара чечектей бир тууганы болгон Буньяминден башка 10 уулун Египетке дан алуу үчүн жиберет. Ага-энелери Мисирге келип алдына киришкенде, Жусуп аларды жазбай тааныйт. Бирок беркилер бир тууганын тааный алышкан эмес. Аларга берилчү жүктү камдап болушкан соң, Азирети Жусуп бир туугандарына карап, "Силердин аталашыңер бар турбайбы? Эмкиде ошону да алып келгиле. Чынында азыктарды толо берип жатканымды, силерге эң жакшы меймандос экенимди көрүп турасыңар. Эгер аны алдыма алып келбей, мени алдасаңар, силерге өлчөп берерим жок. Менден узак болгула", дейт. Ошондо бир туугандары, "Биз аны атасынан сураганга аракет кылалы. Албетте, биз сенин талабыңды аткарабыз" дешет. Азирети Жусуп таразачы жигиттерге алардын азык үчүн алып келген нерселерин жүктөрүнө кайтарып салып койгула. Балким үйлөрүнө кайтып барышкан кезде аны билип кайтып келишсе ажеп эмес, деп буйрук берет. Ошентип Азирети Жусуптун бир туугандары аталарынын алдына кайтып келишет. Алар: "О ата, мындан кийин бизге азык түлүк берилбей турган болду. Биз менен бирге инибизди жибергениңде гана азыкты алабыз. Биз албетте аны коргойбуз" деп айтышат. Азирети Жакып болсо: "Мындан мурда бир тууган агасын ишенип кошуп бергенимдей, муну да ишенип кошуп берейинби? Канткен менен Алла Таала толук коргоочу. Ал ырайымдуулардын эң ырайымдуусу", дейт. Ушундан кийин алар жүктөрүн ачып көрүп, азыкка алмаштыруу үчүн ала барган баалуу буюмдарын кайра өздөрүнө берип коюшканын көрүшөт. "Атаке, мына буюмдарыбыз да өзүбүзгө кайтарылыптыр. Дагы эмнени каалайбыз? Эми сен бизге Буньяминди кошуп берсең, инибизди коргоп, үй бүлөбүзгө дагы көп азык оокат алып келебиз. Бир төө жүктү ашыкча алабыз. Бул мисирлик март акимдин алдында аз гана нерсе." Акырында Азирети Жакып пайгамбар Буньяминди жөнөтүүгө макул болот. Ошентип, алар аталарына убада беришкен соң Азирети Жакып: "Албетте, аны милдеттүү түрдө кайра алдыма алып келүүгө Алланын аты менен ант бермейин. Аны силерге кошуп жибере албаймын. Бир гана алды артыңар курчалып, чарасыз өлүмгө учураш башка кеп. Ушул келишимге Алла өзү күбө", дейт. Кийин аларды узатып атып: "Уулдарым, Мисирге бир дарбазадан кирбей, ар бириң ар башка дарбазасынан киргиле. Мен силерден Алланын бир дагы өкүмүн кайтара албаймын. Өкүм жалгыз Аллага гана таандык. Мен анын өзүнө гана тобокел кылганмын. Тобокел кылуучулардын баардыгы ага гана тобокел кылышсын", деп насаат айтат. Аталары буйругандай алар ар башка дарбазалардан кирсе деле, Алланын тагдырынан эч кайда качып кутула алмак эмес. Бул бар болгону Азирети Жакыптын дилиндеги перзенттерине карата мээримден пайда болгон муктаждык эле. Ал өзүнүн ушул муктаждыгын, тилегин гана орундаткан болчу. Анткени ал Алла Таала үйрөткөн илимдин ээси эле. Бирок аны адамдардын көбү билишпейт болчу. "Мен сенин бир тууганыңмын". Ошентип, бир туугандар Азирети Жусуп алейхиссаламдын атасы менен макулдашып, иниси Буньяминди алып Египетке кайра келишет. Качан Азирети Жусуптун жанына киришкен кезде, ал инисин өзүнө тартып: "Мен сенин бир тууганыңмын. Эми агаларыбыздын өтмүштө бизге жасаган нерселерине кейибегин", дейт. Бир туугандардын жүгү камдалган соң, инисинин жүгүнүн арасына билдирбей суу ичүүчү идишти салдырып коет. Жолго аттанаарда жарчылар жете келип: "Эй кербендер, силер анык ууру экенсиңер", деп жар салышат. Азирети Жусуптун бир туугандары таңыркап: "Эмне жоготтуңар?" деп сурашат.
Жарчылардын бирөө падышанын идишин жоготтук. Аны таап алып келген адамга бир төөлүк жүк сыйлык берилет. Мен ошого жоопкермин, дейт. Алланын аты менен ант беребиз. Биз бул жака бузукулук кылуу үчүн келген эмеспиз. Аны жакшы билесиңер, биз уур эмеспиз. Азирети Жусуптун кишилери: мейли, эгер силер жалганчы болсоңор, анын жазасы эмне болсун? Жоголгон идиш кимдин жүгүнөн чыкса, ошол кишини алып калалы. Мунун жазасы ушундай. Биз залымдарды, урууларды ушундайча жазалайбыз. Ошентип Азирети Жусуптун кызматкери инисинин жүгүн карабай, агаларынын артынан жүгүн тинте баштайт. Акырында изделген идишти Буньяминдин жүгүнөн таап чыгышат. Алла Таала Жусупка ушундай чараны билдирет. Болбосо Мисир падышасынын дининде бир тууганын уурулук кылганы үчүн кул кылып алып кала албайт эле. Натыйжада бир туугандары ал чындап эле уурдаган болсо, анын улуу бир тууганы да мурда уурулук кылган дешет. Азирети Жусуп бул сөздү көңүлүнө түйөт. Чындыгында аларга айкындагысы келбейт. Ал өз ичинен: силердин абалыңар абдан оор. Алла Таала силердин оозуңардан чыккан нерсенин аныгын дагы да жакшы билет, деп күңгүрөнүп коет. Бир туугандар айтышат: эй улук зат, чындыгында анын улгайып калган атасы бар. Анын ордуна бизден бирөөбүздү алып кал. Анткени биз сенин жакшылык кылган зат экендигиңди көрүп турабыз. Ошондо Азирети Жусуп алейхиссалам: жүгүнөн буюмубуз чыккан кишиден башканы алып калуудан Кудай сактасын. Андай кылсак залымдардан болуп калабыз, дейт. Бир туугандары үмүттөрү үзүлгөн соң бир чекеге чыгып өздөрүнө кеңешишет. Улуусу айтат: Алланын аты менен бизден атабыз убада алганын уnuттуңарбы? Мурда Жусуп туурасында ушундай кенебестик кылдыңар эле. Демек, атам мага уруксат бермейин, же Алла менин пайдама өкүм кылмайын, инибиз азат болмоюнча мына бул жерден карыш жылбаймын. Алла өкүм кылуучулардан эң кайырлуусу, дейт. Кайрадан кайгырган ата. Ошентип бир туугандар Буньяминди Мисирге калтырып, өздөрүнүн аймагына кайтып барышат. Буньяминдин кайтып келбегенин көргөн Азирети Жакып алейхиссалам кайрадан кайгырып олтуруп калат. Сай сөөгү сыздаган аталарына балдары: атаке, уулуң чындап уурулук кылып койду. Биз болгону көргөн нерсебизге күбөлүк берип жатабыз. Биз белгисиз нерселерди биле албайбыз. Ишенбесеңиз, биз барган шаар элинен жана кошо келген кербендерден сурап көрүңүз. Биз чындыкты айтып жатабыз, деп актана башташат. Азирети Жакып пайгамбар айтат: андай эмес. Силердин напсиңер бир нерсени дагы бир жаман ишке көздөп жатат, кооздоп көрсөткөн экен. Эми мага чыныгы нукура таза сабыр керек. Балким Алла жакшы көргөн эки уулумду тең мага кайра алып келер. Анткени ал билүүчү даанышман. Азирети Жакып алардан жүз үйрүп кетет. Жусубум ай, деп сыздап, кайгы муңун ичине гана сактап жүрө бергендиктен көздөрүнө ак түшөт. Балдары Азирети Жакыпты: Кудайга ант болсун, сен ушуга чейин Жусуп деп муңкайып келесиң. Мынте берсең акырында же ооруп каласың, же биротоло жок болуп кетесиң, деп кекетишет. Жүрөгү сыздаган боорукер ата: мен муң зарымды Аллага гана арызданып ыйланатам. Мен Алланын мээримдүү, ырайымдуу экендиги жөнүндө силер билбей турган нерселерди билемин. Баргыла уулдарым, Жусуп менен анын инисин жакшылап издегиле. Алланын мээриминен үмүтүңөрдү үзбөгүлө. Анткени капырлар коомунан башка бардык коомдор Алланын мээриминен үмүт үзбөйт, дейт. Балдар атасынын керезинен улам 3-чү жолу Мисирге келип, Азирети Жусуп алейхиссаламдын алдына кирет. Эй улук зат, бизди жана үй бүлөбүздү ачарчылык басты. Биз бул ирет башка нерсебиз жок болгондуктан өтпөгөн буюмдарыбызды алып келдик. Ошого карабай, сен бизге берериңди толук кылып бере бер. Бирешен пенделерди Алла шексиз түрдө сыйлайт, деп өтүнүшөт. Ошондо Азирети Жусуп: силер наадандык кылып, Жусуп менен анын бир тууганына эмне деген кордуктарды көрсөткөнүңөр эсиңердеби, дейт. Табышмактуу каттар. Жүрөгү сыздаган Жакып алейхиссалам кичүү уулунан күдөй үзбөй Мисир падышасына кат жөнөтөт. Ал кат төмөнгүдөй жазылган эле: мээримдүү жана ырайымдуу Алланын ысмы менен баштаймын. Ибрахимдин уулу Исхактын уулу Жакыптан Мисирдин падышасына,
Биздин тукумдун башында ар кандай балээлер басып турат. Чоң атам Ибрахим Намруттун отуна дуушар болду. Бирок сабыр кылды. Алла Таала аны сак саламат куткарды. Ошондой эле аламат балээлер атамдын да башына келген. Натыйжада сабырдуулугу себептүү атама Алла Таалам зор акыбетти кайтарган. Мен болсо Жусуп аттуу уулумдан тирүүлөй ажырап калдым. Жоготуунун кайгы муңу абдан оор болду. Зарлап ыйлай берип, эки көздөн ажырадым. Белим бүгүлүп улгайдым. Сиз алып калган уулум менен өзүмдү сооротуп жүрчү элем. Ага уурулук кылган деген айып коюлуптур. Биздин тукумдан эч качан уурулук чыккан эмес. Биз ууруларды жаратпайбыз. Аны мага кайтарып бергин келсе кайтарарсың. Кайтаргың келбесе, жетим муунуңа чейин тие тургандай катуу каргайм. Азирети Жусуп алейхиссалам бул катты окуп алып, көздөн жашын чуурутуп, эчкирип ыйлайт. Акыл токтоткон соң, оюндагы мерчемге ылайыктап мынтип жооп жазат. Мээримдүү жана ырайымдуу Алланын аты менен баштайм. Мээримдүү жана ырайымдуу Алланын аты менен баштайм. Мисирдин падышасынан Исраил Жакыпка: Эй азиз карыя, жазган катыңды алдым. Окуп, мазмунун түшүндүм. Анда салих аталар тууралуу жана кандай гана балеге кириптер болбосун, алардын чыдаганы тууралуу жазыптырсың. Башка түштөн балелерге ар кандай сабыр кылган болсо, сиз да ошолордой сабыр кылышыңыз керек. Саламатта болуңуз. Чабарман уулдары падышанын жообун Азирети Жакып пайгамбарга алып келет. Катты окуган пайгамбар аң-таң болуп ойго батат. Анан мынтип сөз баштайт: Жараткан Алланын атына ант болсун. Бул катардагы падышадан эмес, пайгамбардан келген кат. Муну жазса Жусубум гана жазышы мүмкүн, деп маселени тереңден изилдеп келүү үчүн уулдарын кайра жөнөтөт. Сен Жусупсуңбу? Аталары жазган катты алып Мисирге кайра жетип келген балдары Азирети Жусуп алейхиссаламдын алдына кирип, сен Жусупсуңбу? деп чочулашат. Азирети Жусуп алейхиссалам: Ооба, мен Жусупмун. Бул менин бир тууган иним. Чындыгында Алла бизге ырайым кылды. Анткени кимде ким Алладан корксо, сабыр кылса, албетте Алла жакшы амалдарды жасагандардын эмгегин текке кетирбейт, дейт. Ошондо аң-таң калган бир туугандары: Аллага ант болсун, ал сени бизден да мартабалуу кылды. Анткени биз туура эмес иш кылган элек, дешет. Дал ошол кезде Азирети Жусуп тарыхта алтын тамгалар менен жазылып калган төмөнгү сөзүн айтат. Бүгүн силерди айыптамай жок. Алла өзү кечирер. Ал мээримдүүлөрдүн эң мээримдүүсү. Ошентип бир туугандарын ызаттап мейман кылат. Атасы Азирети Жакып пайгамбардын абалын, өзүнүн жоголгонунан улам кандай абалга калганын сурайт. Бир туугандарын пайгамбарга жараша турган айкөлдүк менен кечирип жиберген Азирети Жусуп пайгамбар көйнөгүн агаларына берип атып: Менин бул көйнөгүмдү алып барып, атамдын көзүнө сүртүп койгула. Ошондо анын көздөрү кадимкидей көрүп калат. Андан соң үй бүлөңөрдү мага алып келгиле. Касиеттүү көйнөк. Кербен жолго чыккан кезде Азирети Жакып алейхиссалам: Эгер алжып калыптыр дебесеңер, чындыгында Жусуптун жытын сезип жатам, деген болчу. Аны угуп тургандар болсо: Алланын аты менен ант ичебиз. Сен дале баягыдай жаңылып жатасың, деп коюшкан. Арадан күндөр өтүп, балдары сүйүнчүлөп келип, Жусуп пайгамбардын көйнөгүн Азирети Жакыптын көзүнө тийгизер замат анын көзү көрө баштайт. Азирети Жакып кубанганынан: Мен Алланын мээримдүү жана ырайымдуу экендиги жөнүндө силер билбей турган нерселерди билемин дебедим беле, деп жиберет. Андан кийин бардык балдары ага туугандары менен бирге Канандан Египетке жолго чыгышат. Азирети Жусуп пайгамбар атасын, туугандарын Египеттин өкүмдары, эли журту менен тосуп алышат. Баары топ болуп Мисирге келип, Жусуптун жанына барышкан кезде Азирети Жусуп атасы менен энесин кучактайт. Аларды жанына алып: Алланын каалоосу менен баарыңыздар Мисирге эсен аман кириңиздер, дейт.
Атасы менен Азырети Жусуп жолукканда элдин баары толкунданып, жада калса айбанаттарда, бак дарактарда ыйлап жиберишет. Ал ата-энесин өзүнүн тактысына чыгарып олтургузат. Жана бардыгы жолугушууга ыраазычылык билдиришип, ага ийилип таазим кылышат. Алла үчүн саждага жыгылышат. Ошол кезде Азырети Жусуп айтат: "Атаке, мына бул 40 жыл мурун мурдагы көргөн түшүмдүн жорулушу. Жараткан эгем аны чындыкка чыгарды. Чындыгында аны эгем акыйкатка чыгарды. Шайтан мени менен бир туугандарымдын арасын бузуп, араздаштыргандан кийин мени абактан чыгарып, чөлдөн силерди алып келип, мага жакшылык кылды. Чындыгында эгем өзү каалаган адамына абдан мээримдүү. Ал билүүчү, даанышман." Алакандар көккө көтөрүлүп дуа кылышат. "О улуу эгем, мага мүлктөн өз насибимди бердиң. Жана мага түштө көрүлгөн окуялардын жорулушун да үйрөттүң. Эй көктөрдү жана жерди жараткан Алла Таалам, бул дүйнөдө да, акыретте да сен менин эгемсиң. Менин жанымды мусулман катары ал, жана мени салихтердин катарына кошо көр." Азырети Жакып пайгамбар сүйүктүү уулу Азырети Жусуп менен 10 жыл жашагандан кийин дүйнөдөн кайтат. Өзгөчөлүгү: Азырети Жусуп алейхисаламдын сулуулугу укмуштуудай эле. Азырети Адам атага абадай окшош болгон. Египеттин көчөлөрүн кыдырганда жүзүнүн нуру күндүн нурундай дубалдарга чагылган. Бирөө анын жүзүнө карагысы келсе, дароо көзүн башка жакка бурууга аргасыз болчу. Сахабалар пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдан: "Сиз сулуусузбу же Жусуп пайгамбар сулуубу?" деп сурашканда, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам: "Бир тууганым Жусуп менден сулуу. Мен ага караганда сүйкүмдүүмүн. Андан көрүнгөн сулуулук менден көрүнгөн сулуулуктан көбүрөөк" деп айткан. Египеттегилер Азырети Жусуп пайгамбар базарга келгенде, анын сулуулугунан эч кимге акча бериши эмес. Атап айтканда, мал мүлктөрүн анын жүзүн көрүү үчүн сарпташат эле. Зулайканы жамандаган аялдар анын жаркыраган жүзүн көрүшкөндө көздөрүн эмес, колдорун эмес, жүрөктөрүн тилип алмак. Башкача айтканда, өздөрүнүн оорусун өздөрү сезбей калышар эле. Азырети Жусуп өтө абийирдүү, намустуу болгондуктан өзүнө ашык болгон Египеттин акиминин жубайы Зулайканын өтүнүчүн четке каккан. Жакшы көргөндөрүнө да, жамандык кылгандарга да кыянат кылган эмес. Эч ким анын жеке кызыкчылыгына жана туура сүйлөгөнүнө каршы боло алган эмес. Алла Таала аны Кур'ан-ы Керимде "Сыддык, өтө туура сүйлөгөн" деп мактап эскерет. Өзүнө кыянаттык жана зулумдук кылгандарга кечиримдүү эле. Инсандардын түшүн туура жоруган, инсандарга кызмат кылып, алардын муктаждыктарын даярдаган. Баяндардын эң көркөмү. Азырети Жусуп пайгамбардын баяны Кур'ан-ы Керимде Ахсанул Касас, баяндардын эң көркөмү деп аталып, атайын ага арналып Юсуф сүрөсү түшүрүлгөн. Сахабалардан Азырети Убай бин Кааб радиаллаху анху билдиргендей, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бул тууралуу мындай деген: "Юсуф сүрөсүн карамагыңардагыларга үйрөткүлө. Анткени кайсы мусулман болбосун аны жазып, жакындарына жана өз карамагындагыларга үйрөтсө, анын өлүм учурунда кыйналуусун Алла Таала жеңилдетет. Ошондой эле муну аткарган соң мусулманга кыянаттык кылбай калат." Кимде ким Юсуп сүрөсүнүн терең маанилерин жана анда катылып жаткан хикматтарды окуп түшүнө алса, Азырети Жусуп пайгамбардын кубанычындай кубанычка батаары шексиз. Юсуп сүрөсү даанышмандыкка жана ибараттарга толуп турат. Бул сүрөдө пайгамбарлык, кулчулук, зындан, абак, түш көрүү, сабыр, айрылуу, өзүнө тартуу, ашыктык, кыйын кезеңдерде камкор мамиле кылуу, душмандын ырайымсыздыгы, чыдамкайлык, жазалоого дарамети жетип турса да айкөлдүк кылып кечирип жиберүү, аялдардын жаман ниеттери жана чектен ашышы сыяктуу жагдайлар менен кенен чечмеленип түшүндүрүлгөн. Мужизалары. Биринчи, Азырети Жусуп пайгамбардын сүйлөгөнү өтө жагымдуу болгондуктан баарынын көңүлү ага бурулат эле. Анын жагымдуу сөздөрүнөн улам ыйман келтиргендер көп болгон. Экинчи, анын жүзү күн сыяктуу нурдуу болчу. Жада калса бирөө ага кароону кааласа, дароо көздөрүн бурууга мажбур болор эле. Бул нурдун таасири менен сокурлардын көзү айыккан. Үчүнчү,
Азірети Жусуп пайғамбардың дуасы менен дарақтардың жалбырақтары қоз кездемеге айланған. Аға бір уруу келіп, дарақтардың жалбырақтарын бири-бирине бириктирип кездемеге айландыр, деп мужиза көрсөтүүсүн өтүнөт. Асыл пайғамбар дуа кылганда дарақтардың жалбырақтары өтө кымбат баалуу кездемеге айланат. Пайғамбарлар баяны. Эгерде бул видео жаккан болсо, башкалар менен бөлүшүп, каналга жазылууну унутпаңыздар.